1949-жылы Сүйүнбай Эралиевдин «Ырлар жыйнагы» биринчи жаңырык деген ат менен республикалык басмадан жарык көрүп, дароо эле СССР Жазуучулар союзуна мүчө болуп кабылданат. Бул күтүлбөгөн кабар менен Талас жергесине келген Насирдин Байтемиров Сүйүнбай Эралиевди кубанычка бөлөп, жазуучулук билетти колуна тапшырат. Ошого уда эле 1950-жылы акындын «Тууган жер» деген экинчи ырлар жыйнагы басылып чыгат. Мүчө болуп өткөнүнө жана эки ыр китепти жарыяланганына карабастан, Сүйүнбай Эралиев өзүнүн дали болсо профессионал деп эсептебейт. 1951-жылы ал Москвадагы жогорку партиялык мектепке окууга барып, анын журналисттик бөлүмүнө өтөт. Мына ушул жерде ал өзүнүн чыныгы өмүрлүк кесимин биротоло тамдап алуу бактысына кез келет. Жогорку партиялык мектепте окуп жүргөн жылдары Сүйүнбай Эралиев орус элинин көптөгөн таланттуу акындары менен жолугушат. Бир жолу ал «Новый мир» журналынын ошол кездеги башкы редактору Залкар акын Твардовскийге барып, көпкө амгемелешүү учурунда анын «Васила Теркин» деген белгилүү чыгармасын которуп жүргөнүн айтат. Сүйүнбай Эралиев Кыргызстанга келген соң адегенде Советтик Кыргызстан гезитинде бөлүм башчы, анан Кыргызстан пионер гезитинин редактору болуп иштеп турганда бүтүрүп, 1956-жылы толугу менен жарыялайт. Көп убактар бою оригиналдуу чыгармаларды жазбай калган акын кайрадан чыгармачылык эргөөгө келип, «Ак мөөр» поэмасын жазып бүтүрүп, ал 1959-жылы жарыялайт. Анын «Жылдыздарга саякат», «Атам жерим жана мен», «Ак жыттар», «Кыргыз жаны» жана башка чыгармалары бар. Акын өзү өлсө дагы, анын чыгармалары түбөлүккө жашайт. Балдар, эми сабакты быжыктайлы. Силерге төмөндөгүдөй суроолорду берейин. Сүйүнбай Эралиев сюжеттик поэмалардын тышкары лирикалык, публистикалык чыгармаларын атагыла. Эралиевдин поэмасында эркектер менен теңдиги үчүн да жаңыл өзүнүн эркиндигин, аял затынын күрөшкөн баатыр кыз катары сүрөттөлөбү? Эгерде силерге бүгүнкү тема түшүнүктүү болсо, силерге үйгө тапшырма. Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү жана чыгармачылыгын окуп келесиңер, акындын лирикаларынан жаттап келесиңер. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.